Саламатсыңар балдар, кутман күнүңөр менен барыңарга денсаулык жана ийгилик каалайм. Бүгүн Чын Куран айынын 28 күнгө шейшемби. Биздин сабактын темасы күлазык. Демек, текст менен иштөө. Күлазык бул эмне? Бул тамак, бул еда деп айтсак болот. Күлазык это долго сохраняющая питательная еда деп түшүнсөк болот экен да. Бул биздин бабалардан бери илгертен жасалып келаткан тамактардын бири. Ал эми азыркы күндө күлазык деп биз эмнени түшүнөбүз? Долго сохраняющая еда деп биз эмнени билебиз? Силер жакшы көргөн чипсыны же алькони, дагы эмне анын толгон аттары бар го, же болбосо дошорак деп айтасыңарбы? Ушу сыяктуу тамактар ошол азыркы күндүн көпкө сакталган тамактарынан болуп эсептелет. И ошону менен бирге силер жакшы көргөн дагы бул куруттар. Курут деле бул деле байыркы бабалардын күлазыктарынын бирине кирет. Бүгүнкү сабактын максаты күлазык жөнүндө маалымат алабыз. Получим информацию о текста күлазык. Экинчи, байланыштуу кептерибизди, сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Развиваем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү, эл жерибизди сүйүүгө тарбияланабыз. Научимся любить родину. Эмесе жакшылап көңүл бургула балдар. Биз бүгүн текстти окуйбуз. Текстти жакшылап түшүнөсүңөр, текстти которосуңар. Которгондон кийин аны өзүңөрдүн түшүнүүңөрдү класстер түрүндө иштеп туруп мага жөнөтөсүңөр. Эмесе текст менен таанышабыз. Чогуу окуйбуз, чогуу иштейбиз. Карагыла, котормо өзүңөрдөн болот, өзүңөр которосуңар. Эмесе келгиле баштадык. Күл азык. Байыркы кыргыздар жоопкерчилик доорунда колдонгон азык. Азык бул еда балдар. Бабаларыбыз алыскы казатка, согушка же сапарга жолго аттанганда же мергенге чыкканда күлазыкты дайыма ала жүрүшкөн. Анткени бул тамак менен курсак дайыма топ жүргөн. Кыргыздар күлазыкты жасоонун жолдорун мындай билишкен экен. Мисалы, тайдын этин канина дейт, адегенде сөөгүнөн ажыратып алып, түнкүсүн жайып кургатып желдеткен. Күндүз эттин алдына жалбызды чөп, мятаны төшөп, үстүнө чий жаап кургатышкан. Кургаган этти жаргылчакка, ручная мельница деп айтат экен, тартып, ага мээр чөп, лекарственные травы дейт, же талкан, талакно деп аталат экен. Демек, же талкан кошкон. Айрымдары этти майда туурап, майга кууруп, туздап, талканга аралаштырып жасашкан. Эгерде жол ыраак болуп, узакка созула турган болсо, күлазыкты көпкө чыдоочу уй этинен даярдашкан. Уй этин эмне деп айтат? Говядина деп айтышабы? Демек, мына ушул уй этинен даярдашкан. Ошондой эле күлазыктын талканына бал, сары май топленое масло, бал, мед да кошушкан. Күлазыкты баштыкка же ийленген тулуптарга. Тулуп деген эмне? Териден жасалган баштыктар. Дубильная шкура деп которулат экен. Демек, тулуптарга салып, боз үйдүн салкын жерине сакташкан. Жол жүрүп чарчаган же курсагы ачкан кезде бир аз күлазыкты ысык суу аралаштырып ичишкен. Демек, сууну кайнатып туруп, күлазыкты сала коюшкан экен. Ошентип курсагы тоюп, күч-кубат алышкан. Андан ары жолдорун ошентип уланта берсе керек. Демек, бул тамак, күлазык, бул көпкө сакталган, жолдо жей турган тамактардын
бири болуп эсептелет экен. Эмесе үйгө тапшырма мындай: окуп, түшүнүп, балдар которуп жазылбай калыптыр, которуп деген. Андан кийин класстар түзүп туруп мага жөнөтөсүңөр. Эмесе балдар кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө.